Абдугапарова Разаков шаарындагы Гагарин атындагы орто мектептен 4-класстын эң жакшы бааларга аяктап, баластан балдар чыгармачылык борборунда кол өнөрчүлүк иримине келип, кезден аргандай буюмдарды жасап, оймо чиймелерди чүргөндү жактырат. Анткени бул жакта ар кандай түрдүү нерселерди билсек болот. Үйрөнөбүз тигүүнү. Апама өз колу менен гүлдүн сүрөтүнө тартып, кигизге тартып, аны илмер тигип апама бергенмин. Үйгө барып, мен үйдө столдун үстүгө туруп, инени алып, кайнчылары даярдап, ар нерселерди тигемин. Ал эми Фарида Мустапакулова дагы 4-класста аяктап, алдагы кол өнөрчүлүккө кызыгып келет. Өзгөчө ал кызыл-тазыл гүлдөрдү жасаганды жактырат. Анткени адамга эң башкысы гүл тартуулоо менин максатым. Ошол үчүн гүл жасаганды үйрөнүп, жакындарыма белек кылып берем дейт окуучу. Мен кол өнөрчүлүккө аябай кызыгамын. Бул жерде биз түстү кагаздан, гафирон, ушундай нерселер жасайбыз. Биринчи жасаганда аябай кыйыныраак, но кийин кылып кете берсең аябай оңой болуп кете берет. Азыр мен гүл жасап жатам, гафирон дегенди. Ушу гафиронду алып, чоюп, ушундай узор кылабыз. Ушул гүлдү өзүм колум менен жасап, ага белек кылып. Аба жагат. Бул жерде ар нерсени кылсаң болот, каалаган нерсеңди тема боюнча ошондой. Мындай кылып сайып, мына сол колубуздагы жипти иненин астына өткөрүп туруп, андай катуу тартпайбыз. Эгер катуу тартсак, мына материалыбыз, кийизибиз тырышып калат, сүйөдө. Энеден кызга өткөн асыл өнөрчүлүктү таберик катары өздөштүрүп, аны жайылтуу максатында кыздарга ийне карматып, сайма сайдырып, ар кандай буюмдарды өз колдору менен жасоого үйрөткөн мугалим Саулет Хажыбаеванын эмгеги чоң. Анткени ал балдар менен кол өнөрчүлүктүн сырын үйрөтүп, 10 жылдан бери эмгектенип келет. Мен бул иримге иштегениме 10 жылдан бери иштеп атамын. Кыздарга көбүнчө кыздар көп келет бизге, уул балдарга караганда. Кыздар бул иримде кол өнөрчүлүктү үйрөнүп атат, кыргыздын оюлары жөнүндө таанышып атат, кыргыздын кол өнөрчүлүктөрү, сайма сайуу боюнча көптөгөн саймаларды үйрөнүп атат. Бул ирим кыздар үчүн аябай керек да. Бул кийинки турмуштарга дагы, практикада дагы колдонгонго, практикада көп керек да кыз балдар үчүн. Ошол кыздар 3-4 жыл келген кыздар бар. Бул кыздарым 1 жылы келген кыздар, сентябрь айынан бери келип аткан кыздар. Кичине жакшы үйрөнүп калышты булар дагы. Сайманын түрлөрүн үйрөнүштү. Андан кийин унутта калып бара жаткан кыргыздын оймо чиймелери менен таанышышты. Жана ошол оймолорду колдонуп, мына ар түрдүү кийизден буюмдарды жасап үйрөнүп жатышат. Бул кол өнөрчүлүк кыздар үчүн аябай керек да. Бул бизде унутта калып бара жатат го, ошолорду улантып кетиш үчүн кыздар үчүн, андан кийин өздөрүнүн турмушуга керек, ошолорду улантыш үчүн керек, кыздарга аябай керек бул. Президенттин инсандын руханий адап акылактуу өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын негизинде иш алып барып жаткан борбордун мындан аркы иштерине ийгилик каалап, келечек муундарга туура багыт көрсөткөн ага эжелердин эмгегине таазим.